Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Урматтуу мусулман бир туугандар, кадырлуу аталар, агалар, достор, инилер. Алла Таала өзүнүн мээрими менен, боорукерлиги менен, ырайымы менен пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды бүткүл адамзатка үлгү кылып, жашоону өткөргөн жолун көрсөтүүчү кылып, бу дүйнөгө акыркы пайгамбар кылып жиберген. Жараткан Алла Таала өзүнүн акыркы берген сиздерге, биздерге дин, бул боорукерликтин дини. Инна дина ан-насиха. Дин бул жакшылык каалоонун аты. Дин деген бардык адамзатка, бардык айвандарга мээрим көрсөткөн, боорукерлик кылган нерсенин аты экен. Ушул боорукерлик, мээримдүүлүктү кээ бир учурда муктаж болгон адамдарга көрсөтүү көбүрөөк талап кылынат. Бүгүнкү жума күнүнүн темабыз жетимдерге жана кембагалдарга ырайым көрсөтүү. Жетимдерге жана кембагалдарга аларга жардам берүү. Ушул темада өткөрмөкчүбүз. Кур'ани Каримде Алла Таала көп жерде жетимдердин акысын эске алып, жетимдерге дагы боорукерлик көрсөткөндүн сүрөттөрүн айтып кеткен. Анткени урматтуу туугандар, билесиз, сиз үйүңүзгө барсаңыз, сизди балдарыңыз күтүп алат. Ата деп кыздарыңыз, балдарыңыз путу колуңузга жармашат. Өзүн ыргытат, ойнойт сиз менен. Сиз аны кучактап пешенесинен өбөсүз, бетинен өбөсүз, алдын кучагыңызга аласыз, эркелетесиз, көтөрөсүз. Бирок бул жетим балага андай балам деген сөздү канча жылдан бери уккан жок. Канча эркелеткен, көтөргөн, жакшы көргөн киши жок. Ошон үчүн жетимдерге өзгөчө маани көрсөтүшүбүз керек. Пайгамбарыбыз айткан, жетим баланы кепилдикке алган киши мен менен чогуу бейиште мына эки сөөмөйү менен ортоңку манжасын бириктирип көрсөткөн. Ушундай чогуу бирге болобуз деген. Демек, жетимдерге сарптоо, жетимдердин тарбиятын эске алуу, булардын курсагын тойгозуу, булардын көңүлүн көтөрүү, бейиште пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам менен улуу даражада чогуу бирге болуу экен. Агайын мусулман бир туугандар, Алла субханаху ва таала Кур'ани Кариминде айтат: "Валакиннал бирра ман амана биллахи вал яумил ахир, вал малаикати вал китаби ван набийин, ва атал мала аля хуббихи давил курба вал ятама вал масакин." Жакшылык деген бул кыбланы карап, же болбосо чыгыш батышка, түндүк түштүккө карап намаз окуу эле эмес. Жакшылыктын топтомун Алла Таала Кур'ани Каримде Бакара сүрөсүндө айтат. Жакшылык деген бул Алла Таалага ыйман келтирүү. Ахирет күнгө ыйман келтирүү. Түбөлүктүү ахирет күн бар. Периштелерге ыйман келтирүү. Китептердин баарына, пайгамбарлардын баарына ыйман келтирүү. Жана ва атал мала аля хуббихи, мал мүлүктү жакшы көрсө дагы, ушу мал мүлүктү сарптаган, Алланын жолуна сарптаган, Алланын махлуктарына, өзгөчө муктаждарга, жетимдерге, кембагалдарга сарптаган, давил курба, туугандарына, вал ятама, жетимдерге, вал масакин, кембагалдарга. Аля хуббихи,
малды жакшы көрүп, же болбосо Алланы жакшы көргөндү себебинен. Алла Таала мага мал мүлк бериптир. Буга азыраак бериптир. Мага көбүрөөк бериптир. Мага бериптир, буга бербептир. Кел, ушу малдан Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн деп сарптаганды мынакей жакшылык деп атат. Кур'ан-ы Каримде башка жерде айтат: "Ва ясалунака мада юнфикун? Кул ма анфактум мин хайр фалил валидайн вал акрабин вал ятама вал масакин ва ибнис сабил ва ма тафалу мин хайрин фа инналлаха бихи алим." Сенен сурашат: кайда акчаны сарптайлы? Мына Алла Таала мага мал мүлк берди, акча берди. Эми ушуну мен кайда сарптайын деп сенен сурашат. Эй Мухаммад, сен айтып койгун, сарттай турган нерселерин эң биринчи ата-энесине сарптасын. Ата-энесине сарптасын, жакындарына сарптасын, жетимдерге сарптасын, кембагалдарга сарптасын, Алланын жолунда билим алган, Алланын жолунда дин таркаткандарга сарптасын. Жана эмне гана жакшылыкты кылбагыла, билип койгула Алла Тааланы билүүчү. Кайсы ниетте кылып атасыз, сарптап атасыз. Кайсы ниетте бирөөгө көмөк көрсөтүп, жардам берип, жакшылык кылып атасыз. Бу ниетибиз туура болуш керек экен туган. Имандан кийин келе эң биринчи сиздерден биздерден талап кылынган ал ниет экен. Ниет туура болсун, ниет оң болсун, ниетибиз таза болсун. Кандай ниет? Жараткан Алланын ыраазычылыгы үчүн жана ахиретимди куруу үчүн, ахиретимди оңдоо үчүн, ахиретимде пайда болсун деп. Мына ошон үчүн мусулман адам 1 сомбу, 1000 сомбу сарптаса, Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн сарптайт экен, жана өзүнүн ахирети үчүн сарптайт экен туган. Кур'ан-ы Каримде башка жерде айтат: "Ва ют'имуна та'ама аля хуббихи мискина ва ятима ва асира. Иннама нут'имукум ливаджхиллахи ла нуриду минкум жазаа ва ла шукура." Мынаке сахабалардын сыпаттары, пайгамбарыбыздан таалим, тарбият алган, жүрөктөрүн агарткан, чыныгы адамгерчиликти жашоосуна туу туткан сахабалардын Кур'ан-ы Каримдин ар бир аятына амал кылган, пайгамбарыбыздын ар бир сүннөтүнө жан берген, ааламга исламды таркаткан улуу заттардын сүннөттөрү. Алар тамак беришет, курсактарын тойгозушат. Кимдерди? Ала хуббихи мискин. Мынаке кембагалдардын мал мүлктү жакшы көрсө дагы, же Алланы жакшы көргөн себебинен эмне кылат? Мискин, жетим жесирлерге, кембагалдарга, ятим ва асир, туткундагыларга курсактарын тойгозушат. Эмне деп айтышат экен? Иннама нут'имукум ливаджхилла. Биз силерди курсаңарды тойгозуп атканыбыз Алланын ыраазычылыгы үчүн. Бунун аркасынан биздин жаман максатыбыз жок, бир саясатыбыз жок, бузук ниетибиз жок. Милдет кылуу эмес, ыза жеткирүү эмес, силерден бир нерсени талап кылып ордуна алуу эмес. Балким bundan biz sarıptap atkan, sizlerin kursağınızı toygoz atkan, sizge kayrımdılık kılıp atkanımızın maksatı jaratkan Allah üçün. Allah'ın razıçılığı üçün. Allah razı olsun. Cana men ahiretim Allah'ın kolunda. Ahiretimde Allah Taala ulu darajalarga ee kılıp, tübölüktü Allah Taala jaşoomdu oңдосын деп sarıptap atam. Bular ne deşet? La nuridu minkum jazaa ve la shukura. Bizlerden kılgan, sizlerge kılgan jakşılыгыбыздын акысын сурабайбыз, рахматын дагы сурабайбыз. Мынакей сахабалардын девизи ураны ушундай эле. Алар бир жакшы иш кылса, анын акысын дагы сурабайт эле. Акысы тиякта турсун, рахматын дагы күтпөйт эле. Рахмат айтсын деп дагы үмүт кылбайт эле. Алар жалгыз Алладан ыраазычылык күтөт эле. Алла Тааладан мактоо күтөт эле. Алла Тааладан Алла Тааланын рахмат күтөт эле. Allah razı bolsa boldu деп тугандар. Урматтуу агай мусулман бир туган, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ана ва кафил ятим фил жанна хакада." Мен менен бейиштеги, мен менен жетимди ким кепилдикке алса, бейиште чогуу болуп бирге болобуз деп атат тугандар мынакей. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте айтат: "Man damma yatiman bayna muslimayn fi ta'amihi wa sharabihi hatta yastaghniya anhu wajabat lahu al-janna." Kim bir жетимди кошуп алса тамагына,
тамак жегенде, ичкенде, ушу өзүнчө отургузуп койбой, тамагына кошуп алса, мына уш курсагы тойгозгонго чейин, мына ушундай адамга бейиш важип болот дейт. Бейиш важип болот дейт. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Ana awwalu man yaftahu babal cennet illa ana ara imra'atan tubadiruni fa aqulu laha ma laki ve men anti fataqulu ana imra'atun qa'adtu ala aytamin li." Peygamberimiz aytat: "Eng birinchi beyiştin eşigin açkan men bolam. Beyiştin eşigini açıp atsan, men menen böyle talaşıp, jarışıp bir ayal ötüp baratat. Men aytam deyt: sen kimsin? Kayakka şaşılıp baratasın sen. Dese men uşu baldарды töröp, baldardın atası ölgönden keyin başka turmuşka çıkpay, uşu baldарды jetim karagandan sabır kılıp uşuları tarbiya kıldım ele deydi eкен. Demek bu жерден baldardın atası ölgönden keyin jetimdep balagatка толгонго чейин atası ölüp kalgan, apası tirүү, mına uşunu jetim dep koyot tuğanдар. Эгерде атасы тирүү болуп калса, апасы өлүп калса, аны жетим деп айтпайт. Латыйым деп коет. Жо жетим деп айтпайт. Жетим деп демек ал балагатка толо элек баланы айтат. Балагатка толо элек уул болсун, кыз болсун, күйөөсү өлүп калган. Же экөө тең атасы дагы, апасы дагы өлүп калган. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям улида ятиман, аша факиран, мата мискинан. Пайгамбарыбыздын мына сыпатын билип алайлы туган. Аламдын мээрими болуп келип аткан, "Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин" болуп келген улуу заттын төрөлгөнүн караңыз, жашоосун караңыз, өлгөнүн караңыз. Бардык пайгамбарлардын пайгамбары, бардык пайгамбарлардын имамы, кыямат күнгө чейин инсандардын бардыгына алып келген Кур'ани Каримде Мухаммад алейхиссалам улида ятиман, жетим төрөлүптүр тугандар. Пайгамбарыбыз жетим төрөлүптүр. Жетим төрөлгөндө да кандай? Атаны көргөн эмес. Атанын эркелеткенин, атанын кучагын көргөн эмес. Пайгамбарыбыз эненин ичинде болгондо атадан айрылган. Эненин ичинде атадан айрылган. Төрөлгөндөн кийин 6-7 жашарда энеден айрылды. Атасы Абдулла, энеси Амина энебиз. Мынакей 6-7 жашында энеден айрылып атат. Томолок жетим болдуга, томолок жетим. Аллаху акбар. Бардык адамзаттын мырзасы, эң улугу, калай калктын эң ыйыгы, бардык периштелерге, жиндерге, мусулман эместерге, айвандарга, ааламга мээрип болуп жиберилген Алланын улуу пайгамбары кандай төрөлүп атат? Жетим болуп төрөлүп атат. Улида ятиман. Аллаху акбар. Демек жетим болгон бул айып эмес экен. Жетимдер болгон буну биз айып деп эсептебейли. Тескерисинче, эгерде ушу жетим бала, ушу жетим кыз эгерде такыба боло турган болсо, жетим эмес, эч качан жете албайт жетимге. Даражада жете албайт эч качан. Жетим эместер жетимге эч качан жете албайт. Анткенде буларга улуу даража күтүп турат буларды. Жөнөкөй эмес. Wa ammal yatima fala taqhar. Жетим бала кыз болуп калса, аны жиркпеңиз, аны какпаңыз. Алланын өкүмү. Аны жиркпеңиз, аны какпаңыз. Ага керсейп, ага урушпаңыз аны. Көзүңүзгө чекчейтпеңиз ага. Аны жакын алып келиңиз. Анын башын сылаңыз. Башын сыласаңыз, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Кимде ким жетимдин башын сыласа, колунун астына канча жетимдин чачы, ар бир чачын талына буга сооптор жазылат" дейт. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, пайгамбарыбыз жетим төрөлүптүр да. Улида ятиман, аша факиран. Факир болуп жашоону өткөрүптүр. 2 күн катар курсагы тойгон эмес. Мата мискинан. Мискин болуп өттү. Мынакей. Факир, мискин, биз экөөнү тең кембагал деп коебуз. Бирок биздин шариятыбызда факир менен мискиндин айырмасы бар. Факир деген бир күндүк тамагы бар, бүгүнкүсү бар, эртеңкиси жокту факир деп коет. Бирок мискин деп бүгүнкүсү дагы жок да. Пайгамбарыбыз көз жумган күнү, ошол учурда
Айша энебиз чыракка майда бирөөдөн карыз ап келип тамызды. Үйдө ошого да акча жок эле да. Көрбөйсүз кандай улуу зат мискин болуп дүйнөдөн кайтып атканы. Пайгамбарыбыз бир хадисте айтат: Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям: "Инна ахаббал буют илаллах байтун фихи ятимун мукрамун." Аллага эң сүйкүмдүү үй, кайсы үйдө жетим бала сыйлуу болсо, мына ошол үй Аллага эң сүйкүмдүү үй экен. Демек бир жетим багып алуу бул өтө сооптуу экен. Пайгамбарыбыз менен чогуу бирге бейиште бирге болот деп атат. Экинчиси, жетимди багып алганда аны жумшап, аны тияк бияка кыйнап, өзгөчө өзүн башкача кылбай, ага сый көрсөтсө, кайсы үйдө жетимге сый көрсөтүлсө, мына ошол үй Алланын алдында эң сүйкүмдүү үй деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Bir hadiste aytat: "Hayru baytin fil muslimin, baytun fihi yatimun yuhsanu ilayh, ve şerru baytin fil muslimin, baytun fihi yatimun yusau ilayh." Mınake. Peygamberimiz aytat: "Eң musulmandardın eң жакшы үйү ким дегенде, bir 20 комната, 2 этаж, 3 этаж, içinde бардык серванттар, дагы эмне дегендер бар, дивандар, бардык килемгече деп айткан жок. Кайсыл үй эң мыкты үй? Ал үйдө жетим бала болсо, ага жакшылык кылынса, жакшы мамиле кылынса, мына ушу эң жакшы үй. Ал эми эң жаман үй мусулмандарда кайсы үй экен? Айтат: кайсыл үйдө жетим болуп, ага жаман мамиле кылынса, ал кордолсо, аны ушунда жиркип, ушунда уруша турган болсо, бул эң жаман үй дейт. Урматтуу агай мусулман бир туугандар, жетимге мээримдүүлүк көрсөтүү, жүрөктүн жумшарганы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга бир киши келип арызданды. Рajul шака иля Расулилlah саллаллаху алейхи ва саллям: "Касвата калби, мен жүрөгүм катып алган" деди. Көзүмдөн жаш чыкпайт, боорукерлик кыла албайм, жүрөгүм катып алган деп пайгамбарыбызга арызданды бир киши. Пайгамбарыбыз айтты: "Имсах расал ятим ва ат'имил мискин." Жетимдин башын сыла, кембагалдын курсагын тойгоз деди. Мына жүрөгүң ошондо жумшайт дегени да. Жүрөк эгерде катык болуп калса, жүрөгү таш болуп калса, боорукерлик дегенди билбесе, райымдуулук дегенди унутуп калса, анда эмне? Жетимдин башын сыласын дейт пайгамбарыбыз айтат. Анын дарысы жетимдин башын сыласын, жана кембагалдын курсагын тойгосун дейт. Bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Abu Darda radıyallahu anh'dan rivayet, Peygamberimize bir kişi geldi, al dağı şu aytты, men жүрөгүм катып калды деп, не кылсам жүрөгүм таш болуп калды деп арызданганда, "Atuhibbu ayyanina qalbuk wa tudrika hajatak, irhamul yatim wa amsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amik, yalin qalbuk wa tudrik hajatak." Aytты, sen жакшы көрөсүнбү? Жүрөгүң жумшарганды, кажетиң бүткөндө, андай болсо жетимге райым кылгын, башынан сылагын, жеген тамагыңан жедиргин, жүрөгүң ошондо жумшайт, жана кажетиң бүтөт деди да мынакей. Демек биздин проблемабыздын бүтүүсү жетимдерге көңүл буруда турбайбы туугандар? Проблеманын бүтүүсү башка мамлекеттен карыз алып, бирөө сөздөр ызы чыгып, ал менен проблема бүтпөйт. Мынакей жетимдерди бүгүнкү жетимкана деп, же болбосо ушундай үйлөрдү чет мамлекеттен кепилдик алгандар бар. Бирок биз намуздуу болуп, азыр ушуга чейин жетип калдык. Карыялар үйлөрү болуп калды, жетимдер үйлөрү болуп калды. Бирок чындап келгенде ыймандуу чөйрөдө карыялар үйлөрү, жетимдер үйлөрү болбош керек. Мынакей ушул жерде биз бардыгыбыз ушуларды алып, үйүбүзгө карап, бардыгыбыз колубуздан келет. Көп болбосо да, азыраак болсо да жардам бере алабыз. Азыраак болсо дагы мээримдүүлүк көрсөтө алабыз. Алардын таалим тарбиятына, алардын өскөнүнө, ансыз деле атадай мээримди, энедей мээримди балага бере албайсыз барыбирчи. Бирок колубуздан келген жумшай турган болсок, эртеге булар жакшы билимдүү, тарбиялуу, ыймандуу, адептүү, боорукер ушундай бир чөйрө түзүлсө, ушундай бир коомчулук түзүлө турган болсо, анда биздин келечегибиз жаркылдайт, келечегибиз кең болот, келечегибиз бактылуу болот туугандар. Мынакей
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Валлади ба'атани бил хақ, ла ю'аддибуллаху яумал қияма, ман рахимал ятим, ва лана лаху фил калам, ва рахима ютмаху ва да'фаху, ва лам ятатавал аля жарихи, бифадли ма атаху Аллаху та'ала." Пайғамбарымыз айтады: "Мен ант ичем" дейді, "менің жаным кімнің қолында бар, ошол затқа, Алла Таалаға ант ичип айтам. Алла Таала қиямат күні азаптабайды. Алла Таала қиямат күні азаптабайды. Кімді? Кім жетімге райым қылса, сөз сөйлегенде аға жұмшақ сөз сөйлесе, жана жетімчілігін дағы, алсыздығын дағы еске алып, мейіріміне алса, қошынасына Алла Таала бұға мүлік көп берді, үйін көп бейір ақыл тосып, аға қинап қойып olsa, мынаны қараңыздар. Ақырқы сөзге көңіл бұрып қойылы. Бүгін біз үй салып атабыз, қошыналармен жашайбыз. Қошыналармен кейде мен 2 этаж, 3 этаж салам. Қошынаға көлөкө қылып қоям. Жол болса аға қандайдыр бір тосқолдық қылып қоям. Ошон үчүн мынал жерде туғандар шамал өтпей қала тұрған, күнді тосып қала тұрған, шамалды тосып қала тұрған, шариатта ушуга да тыйуу салган. Кошунанын акысы уруксат берсе көтөрүп салыңыз, 2 этаж, 3 этажбы. Сизге мамлекет уруксат берген чакта дагы, акыңыз болгон чакта дагы инсанчылык, иманчылыкты бир эске алып туруп, туган кошунадан ыраазычылыгын алып коюшуңуз керек. Мен мына сизге 2 этаж үй салайын деп атам, 3 этаж үй салайын деп атам. Сиздин үйүңүздү тосуп калбасын. Күндү, шамалды ушу уруксат алса, уруксат бергенден кийин ыраазычылыгы менен салышыбыз керек экен. Мынакей исламдагы боорукерлик, исламдагы укук, исламдагы ынтымак кайерге чейин айтылынат тугандар. Кээде ушундай болуп калат. Экете бийик этаж салып коет, кошунаныкы 1 этаж, бирок сиздин үйүңүздөн тигин үйүн ичи бардыгы көрүнүп турат. Бул дагы жакшы эмес тугандар. Башка бирөөнүн үйүн бар баш багып, эмне болуп атат? Кээде аял бар, кызы бар, келини бар, башкасы бар. Эшке жөн эле жолук санбай же болсо эме чыгып калат, үйүндө ылдый-өдө сөздөр болуп калат. Анын бардыгын үстүртөн пайкап тура турган шарият арам кылган нерсе тугандар. Башканын чөнтөгүн карабаңыз, башканын үйүнө көз салбаңыз. Бул жакшы эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушуга чейин айтат: эшикти үйгө барганда такылдатып турасың, уруксат берсе кир, уруксат бербейби кетип кал. Уруксат бербейби. Эгерде бирөө ушундай кылып, мындай не деп коет эле, кичине тешиги, же болбосо ачык жери болуп калып, ошол жерден пайлап, ошол жерден аңдып, үйүн ичинде эмне болуп атат экен, кандай болуп атат экен деп караса, үйүн ичиндеги киши таш мененби, же жаа мененби, же курч бир нерсе менен бир уруп көзүнөн айрыла турган болсо, кошуна жоопкер эмес дейт шариятта. Мынакей. Эгерде бирөө башын салды эле, ал ушул менен бир урду, көздөн айрылды, кошуна жоопкер эмес туган буга. Кошуна эмес, башка бирөө болсо дагы. Мынакей. Урматтуу мусулман бир тугандар, мына ушул хадисте дагы айтып атат, мынакей. Кыямат күнү Алла Таала азаптабайт. Кимди? Ким жетимге райым көрсөтсө, сүйлөгөндө аларга жумшак сөз сүйлөсө, жетимдигин, алсыздыгын эске алып, алга мээримдүүлүк кылса, жана кошунасынын үйүнөн аша чаап туруп, бийик үй салып-салбаса, мына ошол адамга Алла Таала кыямат күнү азаптабайт деп айтып атат. Урматтуу мусулман бир тугандар, келиңиздер ушул жума күнгө келдик. Баарыбыз бир ниет кылып кетейли. Бекем жүрөктөн бир чечим чыгарып кетейли. Жараткан Алла Таала мага мал мүлк берген болсо, иншаалла Кудай кааласа, мен дагы ушул бир жетимге сарптайын. Мен дагы ушул бир кембагалга сарптайын. Сөзсүз эле зекет менен токтобойт. О зекет го ал фарыз. Каалайсызбы, каалабайсызбы? Зекетти ал милдеттүү, ал жылына бир жолу 40тан бирин берүү ал милдеттүү байларга. Ал эми бул садака, бул хадия, белек садака берүү тугандар, бул зекет менен чектелип калбайт экен ислам дини. Алла субханаху ва таала айтканы, демек биз ушул нерселерге сарпташыбыз керек экен. Унутуп кетпей айта кетейли. Алла субханаху ва таала мына Кур'ани Каримде айткан, кимге сарптайм дегенде, эң биринчи ата-энеге, жакын туугандарга. Эгерде жакын туугандар ошолор жетим же кембагал болуп калса, алар акылуураак болот тугандар. Башка жетимдерге караганда, башка кембагалдарга караганда, жакын тууган кембагалдар, тууган жетимдер булар акылуураак болот. Жардамга акылуураак. Андан кийин анан баардык жетимдерге
жана кембагалдарга сарптоо. Жараткан Алла Таала барыбызга райымдуу кылууга Алла Таалам өзү туура жолун көрсөткөн болсун. Биз мынакей Алла Таалам сиздерге биздерге берген шу мүмкүнчүлүктөрдү туура пайдаланып, бири-бирибизге боорукер болуп, өзгөчө жетимдердин малын өтө кылдат мамиле кылышыбыз керек. Жетимдин малын жеген, ал чок жеген менен барабар дейт. Чок. Бул өтө, бул туугандар аралаштырбагыла дейт. Мейли, эгерде бир жетимдин малы болсо, аны көбөйтөмүн деп, кичине кандай десем, инвестиция деп коебузбу, же оборот деп коебузбу, сарптасаңыз болот. Бирок анын акчасын сиз өзүңүзгө колдонуп жей турган болсо, бул чатак туугандар. Жетимдин малын жеген, чок жеген менен барабар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир жолу Каабанын көлөкөсүндө отурат эле. Абу Зар разияллаху анху келип калды. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтты: "Хумул ахсарун ва раббил Кааба." Каабанын робуна ант ичип айтам, булар зыян тартуучулар, булар бактысыздар деп. Абу Зар разияллаху анху кимдер деди. Мына байлыгы болуп туруп сарптабагандар. Мүмкүнчүлүк байлыктары бар, акчалары бар, андан буга эчтеке кетпейт. Исрапкерчиликке деле кийингени, жашаганы, мингени, жегени, канча деген акчалар сарптайт. Бирок кичине бир аз ушу жетимге, же ушу бир кембагалдарга сарптаганга келгенде пешенеси тырышат. Бул бардыгы шайтандан, жүрөгү катып калгандыктан. Бул туугандар мындай ташбоордукка жараткан Алла Таала дагы ташбоордугун көрсөтүп коет. Bundan улам келиңиздер, мына пайгамбарыбыздын айткан сөздөрүнө биз амал кылганга аракет кылайлы. Улуу даражаны пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен чогуу бейиште бирге болгонго дагы аракет кылайлы. Акыркы аят: "Ва абудуллаху ва ла тушрику бихи шай'a ва бил валидайни ихсана ва бизил курба вал ятама вал масакин вал джари дил курба вал джарил джунуби вас сахибил джамби ва ибнис сабил ва ма малакат айманукум инналлаха ла юхиббу ман кана мухталан фахура." Мынакей Алла Таала айтат: Алла Таалага ибадат кылгыла, ага эч бир нерсеге шерик кошпогула, жалгыз Аллага ибадат кылгыла. Ата-энеңерге жакшылык кылгыла, тууган уруктарга жакшылык кылгыла. Сөзсүз жетимдерге, кембагалдарга жакшылык кылгыла. Жана эгерде кошунаңар тууган уругуңар болсо, буга ал эми кээ бир кошуналар тууган эмес, жоочун, аларга дагы жана васахибил билжам, жаныңыздагы шерикке, чогуу сапарда учуп каласыз, чогуу машинеде отуруп каласыз, чогуу бир жерде тамакта отуруп каласыз, таптакыр тааныбайсыз. Ошонун дагы акысы бар экен. Ага зыян жеткирбей, ага рахат жеткирүүгө буйрулган экен биз туугандар. Вама малакат айманукум. Ошондой эле Алланын жолундагы диндин кызматкерлерине, ошондой эле мына сиздин кол алдыңыздагы бар болгон адамдарга дагы жакшылык кылыңыз. Жараткан Алла Таала текеберлерди, менменсигендерди такыр жакшы көрбөйт, аларды жек көрөт. Ошондуктан Алла Таалам баарыбызды текеберликтен, керсейгендиктен, күнөөлөрдүн бардыгынан Алла Таалам сактаган болсун. Келиңиздер бекем ниет кылып, иншалла бир жетимдерге бир боорукерлик кылайлы туугандар. Кембагалдарга аз болсо дагы малыбыздан сарптап, Алланын ыраазычылыгын алып, Алла Тааланын пайгамбары Мухаммад алейхиссаламын чогуу бейиште бирге болгонго баарыбыз аракет кылайлы. Ва ахиру даъвана анил хамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.